Электронная фотография, отпечатки пальцев не позволят мигрантам скрывать свои персональные данные. Медициналык кароодон өтүү, манжа изин каттоо жана сүрөткө тартуу. Жаңы жылдан тартып Россия чет элдик жарандарга карата жаңы тартиптерди киргизди. Агалайык Россиянын аймагына кирген ар бир чет элдик жарандын колунда жашыл карта жана миграциялык картасы болушу керек. Алардын ичине мигранттар тууралуу бардык керектүү маалыматтар камтылат. Мындай карталар жок чет элдик жарандар Россиянын аймагында кенен кесири баса албай, иштей албай жата калса көчөгө дагы чыга албай калышат. Жашыл карта же миграциялык картасы жокторго айыппул салынып же дароо өлкөдөн чыгарып салышат. Андыктан бүгүнкү чыгарылышта биз жашыл карта жана миграциялык карта деген эмне? Аларды кантип алыш керек? Алар кантип толтурулат жана аларды сатып алса болобу деген маанилүү суроолорго жооп беребиз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова. Салам. Жаңы жылдан тартып Россиянын мигранттарга карата федералдык мыйзамы күчүнө кирди. Ага ылайык эрежелер катаалдашты. Эгер мурун ЕАЭПке мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандары Орусияга ээн эркин кирип, жумушка оңой орношуп, иштеп келишсе, эми жаңы текшерүүлөрдөн өтүшүп, айттор мигранттар көтөрүп жүрө турчу документтердин саны өстү. Ушул жылдан тартып Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинен келген мигранттар милдеттүү түрдө медициналык кароодон өтүшүп, манжа изин тапшырып, сүрөткө түшүшү керек. Бул эрежелерди бир гана Белоруссия айланып өтө алат. По мнению законотворцев, это поможет избежать проблем, когда нарушители, выдворенные за территорию страны, меняют фамилию и въезжают снова. Медициналык кароодон мигранттар Россиянын аймагына өткөндөн кийин бир айдын ичинде өтүп жетишиши керек. Ага ылайык сизде оор илдеттер жокпу? Жугуштуу дарттарга чалдыккансызбы? Баңгизаттарын колдонбойсузбу? Россиянын калкына коркунуч туудурбайсызбы деген учурлар текшерилет. Тактап айтканда, медициналык күбөлөндүрүүгө баңгизаттын же психотроптук каражаттарды дарыгердин уруксааты жок колдонгондугун же фактысын аныктоо, инфекциялык оорулардын, анын катарында ВИЧ инфекциясынын бар жоктугун аныктоо кирет. Булардын ичинен жакында эле диагностиканы талап кылган жаңы коронавирустук инфекцияны алып салышты. Без этого к работе на территории региона не допустят. Белгилей кетсек, баңгизат колдонобу же жокпу деген текшерүүдөн 13 жаштан жогорку жарандардын бардыгы тең милдеттүү түрдө өтүшү керек. 13 жашка чейинки чүрпөлөр мындай текшерүүгө алынышпайт. Медициналык кароонун мөөнөтү башында 3 айда бир жолу деп чечилсе, эми анын убактысын 1 жылда бир жолу кылып өзгөртүштү. Тагыраагы кыргызстандык мигранттар жылына бир жолу медициналык кароодон өтүп туруулары зарыл. Россияга ишке орношуу максатында барган жарандар медициналык кароодон көп функционалдуу миграциялык борбордон гана өтө алышат. При входе в миграционный центр работают консультанты. Они и объясняют, куда пройти, чтобы не заблудиться в огромном центре, и проверяют документы. Пройти через эти рамки может только иностранный гражданин. Россияга өткөн жылы 29 декабрга чейин барган жарандар медициналык текшерүүдөн бошотулушат. Бирок эгер алар Россиянын аймагынан чыгып, кайра кире турган болсо, анда милдеттүү түрдө медициналык текшерүүдөн өтүүлөрү керек. Дагы бир маанилүү жагдай бул манжа изин тапшыруу. Аны дактилоскопия деп атап коюшат. Мигранттардын манжа изин жана сүрөтүн алгандан кийин аларга көзөмөл салуу жеңилирээк болот дейт Орус бийлиги. Это будет способствовать также раскрываемости преступлений и не позволит мигрантам скрывать свои персональные данные. Манжа изин алуу жана сүрөткө тартуу Россиянын ички иштер органдары тарабынан бир жолу акысыз жүргүзүлөт. Россиядан чыгып, кайра кирген күндө бул процедуралар жасалбайт. Андыктан Россияга кирген ар бир мигранттын колунда милдеттүү түрдө жашыл карта болушу керек. Бул документ сиз медициналык кароодон өткөнүңүздү, манжа изиңизди тапшырганыңызды жана сүрөткө түшкөнүңүздү тастыктап турат. Ар бир ишкана жетекчиси сизди жумушка алууда дал ушул жашыл картаны текшерүүгө милдеттүү. Мы видим, как эмоционально воспринимаются и различные инциденты с участием трудовых мигрантов из соседних с нами республик. Эгер Армения, Казакстан, Кыргызстандан келген мигранттар бул талаптарды аткарбай коюшса, анда өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болушат. Медициналык текшерүүдөн өтүп, манжа изин тапшырып, сүрөткө түшүш үчүн мигранттардын колунда ким экенин тастыктаган документти, паспорт, чет өлкөлүк паспорт же кошумча ID паспорту болсо жарай берет, жана миграциялык картасы болушу керек.
На подачу документов со всеми составляющими от медкомиссии до отпечатков пальцев уйдет максимум 2 часа. Миграциялык карта бул четелдик мигрант үчүн эң маанилүү документ. Ал жок четелдик жарандар каттоого туруп, жумушка орношуп же жашоого уруксат ала алышпайт. Миграциялык карта жок мигранттардын ар бир кадамы же кыймыл аракети мыйзамсыз болуп эсептелет. Миграциялык карта Россиянын аймагына өтүп жаткан ар бир адамдын колуна тапшырылат. Эгер миграциялык картаны албай койсоңуз, анда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн болосуз. Баса, белгилей кетсек, миграциялык карта четелдик жарандарга акысыз берилет. Иностранных граждан тоже это важно пройти. Ну и для нас, конечно, важно, чтобы люди ехали к нам здоровые, способные трудиться, чтобы мы знали, кто к нам едет. Миграциялык карта аркылуу Россиянын ички иштер органдары Россиянын аймагына кирген четелдик жарандар тууралуу керектүү маалыматты базасына киргизишип, аларга көзөмөл салып турушат. Миграциялык картанын номуру уникалдуу, 2 жолу кайталанбайт. Ал номур аркылуу ички иштер органдарынын кызматкерлери ар бир мигрант жөнүндө маалыматты базасынан бат эле таап алышат. Безусловно, этой теме уделяется уже достаточно давно серьезное внимание. Миграциялык карта Россиянын аймагына өтүп жатканда берилет. Эгер сиз Россияга самолет менен барсаңыз, анда миграциялык картаны экипаждын мүчөлөрү бериши керек. Эгер поезд менен сапар тартсаңыз, анда аталган картаны поезддин бригадасынын мүчөлөрү бериши абзел. Эгер Россияга автобус менен жөнөп кетсеңиз, анда миграциялык картаны автобустун айдоочусу бергенге милдеттүү. Эгер чек араны жеке менчик машина менен же жөө басып өтө турган болсоңуз, анда миграциялык картаны чек араны көзөмөлдөөчү органдан кызматкерлеринен алышыңыз шарт. Миграциялык картаны четелдик жарандар каалаган жеринен толтура алышат. Мисалга, учуп баратканда, конгондо, аэропортто же транспорттун ичинде. Эң негизгиси чек ара көзөмөлүнөн өткөнгө чейин туура толтуруп, ичине жазган маалыматтын катасы жок экенин дыкат текшерип алуу кажет. Нужно, чтобы у иностранного гражданина был паспорт действующий, регистрация действующая и миграционная карта, где цель въезда – работа. Миграциялык картаны толтуруп жатканда түшүнүктүү кылып жазыш керек. Аны оңдоп, тамгаларды чийип же өчүрүп үстүнөн жазганга болбойт. Эгерде орусча билбеген четелдиктер болсо, анда миграциялык картага латын тамгалары менен жазууга мүмкүн. Баса, бул картаны кара, көк же болбосо кызгылт көк түстөгү калем сап менен толтуруш керек. 2022 жылдын миграциялык картасынын көрүнүшү дал ушундай. Бул картанын 2 түрү бар. Өлкөдөн чыгып жаткандарга жана кирип жаткандарга. Шулуундар ага окшош документтерди жасап, сизге карматып койбош үчүн документтин аныгын Россиянын ички иштер министрлигинин дал ушул сайты аркылуу билип алсаңыздар болот. Если мигрант откажется предоставлять данные, то, вероятнее всего, человека признают нежелательным на территории страны. Эске салсак, ар бир миграциялык картанын уникалдуу номуру бар. Ал кайталанбайт. Бул карта акысыз берилет. Андыктан эгер кимдир бирөө сизге жасалмасын сатып ийген болсо, анда жасалма карта менен кийин Россиянын аймагында иш табып же эркин басууга болбой калат. Эгер четелдик жаран миграциялык картаны толтурууда ката кетирип же өлкөнүн кирүү максатын жалган айтып, жүрө турчу мөөнөтү боюнча дагы алдап койгон болсо, анда тиешелүү органдар айып пул салышып же болбосо сиздин миграциялык картаны, патентти, жашоого берилген уруксатты жокко чыгарып салышат. Андыктан документке кол коердун алдында анын ичиндеги маалыматты жана каталарды дыкат текшербесеңиз, кийин маселе жаралышы толук мүмкүн. Иначе вам аннулируют патент. Миграциялык картаны толтуруп жатканда өлкөгө кирүү максатын кандай болсо, ошондой толтуруш керек. Мисалга, иштегени барсаңыз, анда жумуш деп жазыш керек. Албетте, орусча. Эгер ал жакка работа деп жазылбаса, анда андай миграциялык карта менен сиз кийин жумушка орноша албай, убара тартасыз. Белгилей кетсек, миграциялык картанын ичиндеги өлкөгө кирүү максатын өзгөртө албайсыз. Мисалга, туризм деп жазып коюп, аны кийин жумуш дегенге өзгөртүш керек болсо, анда өлкөдөн чыгып, чек арадан өтүп, кайра кирип, жаңы миграциялык карта алууга туура келет. Миграциялык картанын ичинде жумуш деп жазылган күндө гана сизди жумушка алышат, болбосо иштей албайсыз. Чтобы вы получили в России патент, в миграционной карте вы цель въезда должны отметить «работа». Миграциялык карта 1 жылга берилет. Бирок ал күйүп кетпеш үчүн четелдик жаран чек араны кесип өткөндөн кийин 1 аптанын ичинде келген жери боюнча миграциялык каттоого турушу керек. Ошондо миграциялык карта 3 айга чейин жарамдуу болуп эсептелет.
Миграциялык картанын мөөнөтүн дагы 9 айга узартыш үчүн 3 айдын ичинде чет элдик жаран эмгек келишимин түзүп, жумушка патент алганга жетишиши керек. Патент оплачивается вперед. Вот. И потом, собственно, вам этот патент выдают. 1 жыл өткөндөн кийин миграциялык картаны узартууга мүмкүн эмес. Ал үчүн мигрант өлкөдөн чыгып, Россиянын аймагына кайра кирип, жаңысын алышы керек болот. Анткени миграциялык карталар 1 жылдык мөөнөткө гана берилет. Жаңысын алыш үчүн сөзсүз түрдө өлкөдөн чыгып, кайра кириши керек болот. Миграциялык картанын мөөнөтү бүтүп кала турган болсо, Россиянын аймагында мыйзамдуу жүрүш үчүн чет элдик жаран алдын ала убактылуу жүрүп турууга уруксат алышы керек болот. Не тяните до последнего. Ал үчүн Россиянын ички иштер министрлигине убактылуу жүрүп туруунун себептерин түшүндүрүп, арыз менен кайрылышы керек. Бул арыз Россиянын жарандарынын же сизди жумушка алган кишилердин атынан жазылууга тийиш. Башкача айтканда, сиз үчүн башка бирөө, такай Россияда жашагандар, анын жарандары суранышы керек. Ал үчүн сиздин колуңузда патент же узартылган эмгек келишими болушу абзел. Ошондой эле ооруканага түшүп калгандар, төрөтү жакындап калгандар, Россиянын окуу жайына тапшыргандар же болбосо Россиянын жарандыгын алууга арыз бергендер миграциялык картанын мөөнөтү бүтүп калса, убактылуу жашап турууга уруксат ала алышат. Эгер чет элдик жаран кайсы бир ишти аткарууда эмгек келишимин түзүп, бирок жетишпей жатса, анда анын жетекчиси анын миграциялык картасын дагы 1 жылга чейин узартыш үчүн Россиянын ички иштер министрлигине документтерин топтоп даярдап бериши керек. Анын ичине миграциялык картаны узартуу жөнүндө чет элдик жарандын колу коюлган арыз, эмгек келишиминин көчүрмөсү, өздүгүн аныктай турчу документ, чет элдик жарандын атына алынган патент, учурда колдонуп жүргөн миграциялык картасы жана бардык мамлекеттик жыйымдарды төлөгөндүгү тууралуу квитанциясы кирет. Бул документтерге сиздин жетекчи сиздин миграциялык картаны узартуу боюнча өзүнүн өтүнүчүн кошуп туруп, Россиянын ички иштер министрлигине кайрылат. Өз кезегинде ИИМ бардык документтерди текшерип, эгер сиз Россиянын аймагында тентек кылып же мыйзам бузбаган болсоңуз, документтер катасыз толтурулса, анда миграциялык картаны узартып бериши мүмкүн. Должны показать действующий трудовой договор, то есть он должен быть в базе управления по вопросам миграции, и ходатайство от работодателя, что вот мне нужен этот сотрудник, прошу переоформить ему патент. Эгер сиздин жетекчи миграциялык картаны узартып берүүгө жардам бербесе жана анын мөөнөтү бүтүп калган болсо, анда жогоруда айткандай эле өлкөдөн чыгып, кайра кирип, жаңы миграциялык карта алууга туура келет. Болбосо айып пул төлөп же депортацияланып калышыңыз мүмкүн. Адатта миграциялык картанын мөөнөтү өтүп кетсе, Россиянын региондорундагы айып пулдун саны 2000 рубльдан 5000 рубльга чейин. Москвада, Москва облусунда, Санкт-Петербургда жана Ленинград облусунда 5000 рубльдан 7000 рубльга чейин. С 1 января иностранных рабочих смогут высылать из России за незаконный труд, а работодателей, которые привлекают таких сотрудников, штрафовать. Эгер миграциялык картаңыз жоголуп кетсе, анда өлкөдөн чыгуунун кажети жок. Картанын дубликатын Россиянын ички иштер министрлигинен жасатып алса болот. Ал үчүн жакынкы полиция бөлүмүнө арыз менен кайрылып, жоготуп алгандыгыңыз тууралуу справка аласыз. Андан кийин каттоодо турган жериңиз боюнча миграциялык картаны жоготуп алгандыгыңыз тууралуу справка, өздүгүңүздү тактай турчу документ, анан картанын дубликатын жасатуу боюнча арыз менен ички иштер бөлүмүнө кайрыласыз. Ички иштер министрлиги болсо кайрылган жарандын жеке маалыматын текшерип туруп, миграциялык картанын дубликатын чыгарып берет. Албетте, эгер мигрант эч кандай мыйзамдарды бузбаса, болбосо айып төлөп же өлкөдөн чыгып каласыз. Эбаса миграциялык картаны жоготуп алганыңыз үчүн дагы айып төлөйсүз. Анын суммасы региондордо 2000 рубльдан 5000 рубльга чейин, Москва, Москва облусу, Санкт-Петербург, Ленинград облустарында 5000 рубльдан 7000 рубльга чейин. Миграциялык карталар сатылбайт. Эгер кимдир бирөө сатып жатса, анда алар шылуундар. Жана ал документ мыйзамсыз. Анткени ар бир миграциялык документ чек арада чет элдик жарандарга бекер берилет. Анын уникалдуу номери жана ичиндеги маалымат ички иштер министрлигинин базасына сакталат. Эгер миграциялык картаны сатып алып, ал боюнча кийинки документтерди түзүп алсаңар, анда бардыгы тең жокко чыгарылат. Өлкөдөн чыкпай туруп жаңы миграциялык карта алууга мүмкүн эмес. Эгер кимдир бирөө сунуштап жатса, анда алар шылуундар.
Бүгүнкү чыгарылышта биз Россиянын аймагындагы чет элдик жарандарга, анын ичинде мигранттарга карата киргизилген жаңы тартиптерди талдап бергенге аракет кылдык. Эгер маалымат пайдалуу болсо, анда биздин каналга катталып, лайк басып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиз Асекова болдум. Көрүшкөнчө.